Малиева Аида Камчыбековна да. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Менин атыма Бишкек шаарынын тегерегиндеги жаңы конуштарда жеринин документи жок үй салып алышкан үй куруучулардын атынан кайрылуу келип түштү. Бул маселени биз жогорку кеңеште да караганбыз. Азыр мыйзам долбоору жатат, биринчи окуудан өткөн. Ушул маселени акырына чейин чыгарыш керек. Бишкек шаарынын тегерегиндеги азыркы күндө 50дөн ашык жаңы конуш бар. Бул жаңы конуштарда 300 миңден ашуун эл жашайт. Алардын ичинен мэриянын 2014-жылдагы комиссия менен жүргүзгөн инвентаризациясынын негизинде 6382 жер аянтында үй куруучулар документи жок үй салып алышкан. Ошону бир жаң сыл кылып тактап бериш керек. Көпчүлүк адамдар Бишкек шаарындагы үй куруучулардын үйлөрүн мыйзамдаштыруу үчүн даярдалган легализациялоо тууралуу мыйзамды былтыр биз кабыл алган трансформация мыйзамы менен адаштырып алышат. Айырмасы биз былтыр кабыл алган трансформация мыйзамы ал Кыргызстан боюнча райондордогу айыл жериндеги, айыл чарба багытындагы үй салып алышкан жерлер, биз алардын айыл чарбага пайдалануучу багытын курулуш курууга өзгөртүп трансформация жасап бергенбиз. Булардыкы болсо шаардын менчигинде турган шаарга тиешелүү жерлер. Бул жерлердин көпчүлүгү мурда мусор басып эле эч ким тарабынан каралбай жаткан жерлер болчу көбүнчөсү. Анан 3 сунуш бар. Бул биринчи этап Бишкек шаарынын мэриясынын деңгээлинде чечилип турган маселе. Бишкек шаарынын мэриясы бул маселелерди чечүү үчүн комиссия түзүп, ар бир үй куруучунун кайрадан арыз жаздырып, аны толук текшерип, архитектура туура деген жерлерди аларга жаңы токтом менен бекитип бериши керек. Ал комиссияга дагы ушул баарыбыз тиешелүү өкүлдөр кириши керек. Экинчиси Бишкек шаардык кеңешинин деңгээлинде чечиле турган маселе. Бишкек шаардык кеңешинин 2007-жылдын 9-июлундагы 339 токтом менен бекитилген Бишкек шаарында жеке турак жай курулушу үчүн жер участокторун берүү тартибинде жөнүндөгү жобо бар. Анын 4 пунктунда 99-жылга чейин деген деп жазылып калганда, ошону 2012-жылдын 3-августуна чейин деп өзгөртүү киргизүү керек. Андан сырткары өкмөт дагы ушул тиешелүү токтомдорго мыйзам актыларына өзгөртүү киргизип, ушул жогорку кеңешке тез алып келиш керек. Ага чейин жолугушуулар да болуш керек. Алмаз Ахунжанович, мен ушул протоколдук тапшырма дагы берем. Ушул маселени биз аягына чейин чыгып коюшубуз керек. Себеби дегенде ошол документтери жок, ошол жаңы конуштарда жашаган жарандарыбыз, алар же паспорт ала алышпайт, же башка жарандык укуктары жок. Эч жердечи балдары дагы ошондой кыйналып, мектепке, башка маселелер дагы ушул документи жок, чечилбей турат, жөлөк пул ала алышпайт. Мына конуштарда жашаган, мыйзамдаштырылбаган үйлөрдө жашаган адамдардын биз пособиясын кантебиз деп азыр дагы биз социалдык комитетте маселе көтөрүп атабыз. Тиешелүү комитеттерге тапшырма берилип, ушул маселени карап чекит коюшубуз керек. Чоң рахмат.